Балам токтоо болчу, өлө тырышчак болчу. Бүт жака аракет кылчу, жан талашып бүт кылчу. Баладай болуп ишчи эмес, чекчи эмес, эми ичсе дагы деп айтат элем. Мындай түз жүргөн бала болчу өзү действительно. Бир чети көзтө тийди деп ойлойм, бир чети кырсык экен. Кимдин башына кандай кырсык келет билбейт экенбиз. Ошо күндөн бери мынакей ушундай эмеде жүрөм. Чет өлкөгө алып чыксам экен деп, ушу бала басып турарына могу эме үмүтүм бар да, могу жүрөгүм сезет мен ушу бала басып кетет депчи. Анткени кандай деген оор эмелерди өткөрдү. Өлөт болбойт деп врачтар чыгарып деле койгон, чыгарып алып кетти дептир, бирок биз болбой ушу баланы бул туруш керек, басыш керек деп аракет кылып алып чыкпай койдук больницаданчы, баягы алып кеткиле депчи, тяжелый бул бала болбойт дегенде. Мына Аллахыма шүгүр. Бирок мен сезем да, ушу бала базарына көзүм жетет, сүйлөрүнөчү. Канча деген действительно көп кыйынчылыктан өттү булчу. Бирок эми ошол жака алып барып алсам бир эме болот эле деп эле үмүтүм ошол жак болуп калды. Туркияда аябай кымбат экен, аяка алып баралы десек, аякта алыбыз жетпей калат экен. Ушуга аракет кылып атам. Мен баягы энекем да менчи муну кыйналганын көрүп отура албай, элден жардам сурап чыгып атамчы. Эми эл кандай түшүнөт? Жакшы элдер жакшы сөздөрүн айтып түшүнүп атышат. Айлам жоктон чыгып атам, жалгыз уулум, 2 кызым бар. Ушу балама аябай ишенчимин. Өзү да айтчы көп. Мен чоңойдум мама депчи. Чоңойгондо жат калды. 24 жаштагы Саламат Калыгулов учурда чет өлкөгө барып дарыланууга муктаж. Ал мындан дээрлик 2 жыл мурда автокырсыкка кабылып, төшөккө жатып калган. Биз 2022-жылы ушу балам Саламат 8 августта жол кырсыгына кабылган. Өзү машина айдап баратып, ошо өзү болгон, эч ким ичинде болгон эмес. Ошо 28 августта кечки 5:30 ошо Карабалта районунда больницасына реанимацияга түшкөн. Ошондон баштап 18 күн комада жатып, 18 күндөн кийин көзүн ачканбыз. Анан бизге врачтар эме деп койгон. Мунуку жүлүндөн, 2-чи позвоночниктен илинип эле турат, муну жылдырганга эч жака болбойт деп, Бишкек алып кетели десек болбой коюшкан да. Карабалтада жатат. Карабалтадан. Анан 1 ай ака жаткандан кийин биз болбой эле ошо 9-сентябрда эме Бишкекке алып келдик биякачы. Бияка алып келип, Миндибаев клиникасын алып келип, ошол жерден юрфага салсак, баламдын жүлүнү таза чыкты да, эч кандай үзүлбөй. Бирок биз 1 ай жаткандыктын себебини мен баламдын башында гематома эмес, сууга түшүп, воспаление болуп мээге түшүп кетиптир. Биз Миндибаевка түшкөндө эле ошо башына берген уколдон балам судорога болуп, 11-сентябрда срочно операция болдук. Башынан. Суу алып чыгышты 60 мг башынан. Ошондон бери эле балам менен алышып келатам. Балам андан кийин да балам ашы кыйналып, температурасы түшпөйт. Эмне өзү врачтар да билбейт. Баламдын ошо бир жак колунан ошо оң жагынан эме перелом болгон да. Анан гипстелип мындай бинт тагылып тургандан биз гипс коюп койгон экен, ошо Карабалтанын эмесиде жок. Биздин баланын колуна эч кандай гипс койбой туруп эле ошол жерден жөн эле бинт менен таңып коюшкан экен. 1 айдан кийин ошо операциядан кийин кайда балам аябай кыйналып, температура түшпөй. Врачтар болбойт деп эле эметип атышыптыр, бирок ушу балам жанына күч келгенде ошо эмнеден өздөрү да билбей, анан ушу колум монтип эметкенде, мындай силтип эметиптир. Ошондо жана бинтти ачып караса, жөн эле бинтти таңып коюшуптур колуначы. Кайда балама операция керек болуп, 1 ай уже бала наркозду көтөрө албайт деп, дагы ошо 1 ай ошо сынык кол менен жаттык да. Кыйналып, ошо температура түшпөй,
1 айдан кийин анан биз травматологдон эме чакырышып баламдын колун операция кылышты. Операция кылса ошо сөөк сыртка чыгып, ошо мынчалык ошо канча эме грамм эмеси чирип кеткен экен. Ошо чирикти алып анан темир коюшкан. Ошо ойдон биз алышып жүрүп 1 ноябрда үйгө чыкканбыз. Ошондон бери мынакей балам менен алышып келатам мен азыр. Баламды болбойт, козгобогула деген. Бирок балам биз болбой эле ушу Веданта клиникасына алып келип көрсөттүк. Бала да азыркы учурда мына сиздер көрүп турган убакта эми балам уже өзүнө келип, түшүнүп, бүт түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Ананка массаж жасап атабыз, ошо массаждагылар айтып атат, бул бала турат, бирок көрсөтүш керек жакшылап лечение башынан депчи. Көп жатып калганын себебинен бүт денеси катып, тарамыштары эметилип тартылып калган. Ошого массаж алып атабыз, бирок биз баары деле бул баланы уже бияктан врачтар биздин диагноз менен, ошо коюлган диагноз менен бирде врачтар карабайт экен бияктан. Эми диагноз турбай болду да үйдөн карай бер депчи. Бирок ДАП деген диагноз коюшкан Кара-Балтадан. Ошо диагноз менен биз көрүнүп келатабыз да. Ошон үчүн мен берде больницалар албагандан мен азыр чөт өлкөгө алып чыкканга эме болуп атам да, ошо баламда кадимкидей жылыш бар. Бүт түшүнөт, сүйлөсөм бүт эметет. Ошо жака барып лечение, операция, ошо башынан операция болуп калышы да мүмкүн экен, болбой калышы да мүмкүн экен. Ошо жака аракет кылып азыр элиме кайрылып чыгып атам, уже көп болуп калды чыгып атканы, бирок бизге ошол сумма чогулбай жатат да. Саламатты чөт өлкөгө алып барууга 30 000 доллардай каражат керек. Бирок аталган сумманын 3/1 гана чогулду. Жетиштүү сумма чогулса эле уулумду Индияга алып барам дейт Чынаркүл айым. Баргандан операция болбой калышыбыз да мүмкүн экен, болуп калышыбыз да. Мен андан бери салып элек да баламда баары бир эме суу бар, эме бар деп айтып атышат да бияктагыларчы. Ошон үчүн мен бияка тийгизбей эле түптүз чакалып барайын деп атам. Индия өлкөсүнөчү. Аяка монча сумма деп кое алышпайт экен алар. Бирок барып келгендер биз байланышып атабыз. Жакын арада да ошо Таттөбү деген кыз чыккан, ошо Орозонун алдында Индияга кеткен. Ага бияктан коюлган диагноз жактан таза чыгыптыр. Эметилипчи. Ошон үчүн мен Индия өлкөсүнө алып чыгып, баламды көрсөтүп, операция болсо операциясын жасатып ошо жактан. Саламат кырсыкка күндүзгү убактакы учураган. Жолдо баратканда жамгыр нөшөрлөп жаап, жолдун четиндеги майта таштар унаады тартып кетип, машина ала салып, чоң бакка урунган. Бузганда эмес, бул жумуштан келип ошо уктап жаткандан күн бүркөлүп келатат. Анан 1 айылга чөп жыйнаганбыз. Ошо малына бул өзү Москвадан жакын келип, ошо жакында эле келип, жумушка орношуп 3 ай болгон пожаркада иштеп аткан. Ошо айылга чөп жыйып, күн катып бүркөлүп келатканда бул ошо бүт күндүз эле. Ошо чөптү жабам деп үйдөн туруп кеттир да шашып. Ошо катты скорость менен баратканда ошо жамгыр төгүйгөндө мунун машинасы шагылды тартып кеткен да, могу жолдун жээгинде төгүлгөн шагыл тартып кетип, катты скорость менен баратканда өзү урунган да булчу. Эмнеге урунду? Бакка урунду, мен көрө элекмин, бирок ал эмесинчи ушунга чейин. Мындай чоң бак экен деп айтышат, баягы урунганда ошо бир 2-3 жолу барып айланып урунуп, анан бул өзү сыртта отуруп калыптыр да. Ато ал машинадан согуп алмак эмес. Машина такыр жаралган. Машина жарабай калган экен. Ошо алды былчыйып калган да. Балаңыз тууралуу айтып берсеңиз, уулуңуз ушул армияга барып жаңы келатканда деп айтышкан да? Жок, андай болгон эмес. Мен негизи армияга барып келген деп айтсам, алар туура эмес эмеде түшүн, ошондой түшүнүп алышыптыр. Ошо ойдон кетип калды да. Армияга барып келген бул бала 2018-жылы служба кылып келген. Келгенден кийин бул окуусун заочный кылып коюп, Москвага барып 3 жыл иштеп келди да. Ошо 3 жыл иштеп келгенден ошо дипломун алгандан кийин мен өзүм болбой чакыртып алып, ошо өзүнүн эмеси менен жумушка кирген болчу. Ошо пожаркада иштечти, Жайылский районунда Панфилов айылында Чалтабар жакта. 3 ай иштеп эметкенден ошо ушундай карсыкка кабылдык да бизче. Чынаркүл айым уулуна коюлган диагноздан күмөн санайт. Айтымында бүгүнкү күндө Саламаттын абалы алда канча жакшы жана жылыш бар. Келечекте балам жакшы болуп, мурдагыдай жашоосуна кайтат деген үмүтүм бар деген эне элден жардам сурайт. Бул ДАП деген оору, бул бир патологдук типтеп эле ишилсе эме болбойт экен да, үмүт жок экен да.
эчтеке сезбейт экен, ушу бир жери тиктеп эле жата берет экен. Оозуна тамак куябыз. Болду, тазалап эми. Бирок мен балама ошо көп ошо массаж кылган келген эжелер, байкелер ошо бул бала турат, буда бүт эме чувство бар депчи. Башка диагноз болушу мүмкүн. Мен ошону эметип атам да, ошо бул бала эми акырындап ордуна келет деп атышат да, акырындап. Баягы кички бала кандай төрөлөт, ошондой болуп келет. Бирок мен уже өзүм багып атам да, көрүп атам. Күндөн күнгө балада эме бар да, ошо. Айтсам күлүп, ар кайсыларды айтсам түшүнүп, эметет, ошондой эме действительно ошондой го деп атам да, уже акырындап келе турган эме. Кыймылы азыр жакшы, эме массаж жүрүп атат да. Ушу көп ошо массаж айтып көп жатып калды бул деп, жанки уже колдору минтип тырыш баштаганда, уже тарамыштар эме тырыш баштаптыр да. Азыр уже колдору жумшарып, монтип эметип уже. Бир жерде эле ушу массаж айтып атат да, бир жеринде эле бир сигнал кетпей жатат депчи. Ошо эме туруп калганда кыпчылыкчы. Нерв эметилип калган деп. А так жакшы уже эме массаждан бери аркалары бүтүнтүп эметип калган. Түздөлүп келатат. Кадимкидей силер кирип келгенде уже массаж келатат деп уже эметет да, уже мага тиет азыр деген эме болот. Өзүдөн бүтөт экен. Бүтөт ошону. Аны айтып эмесең, тиги жиендерин айтам, тиги ислам десең түшүнөт. Мен күлүп эметет да, мен жакшы жактарын айтсам, сен билесиң менчилен го, сен досторуң менен тиги эметчилен го десем, бүт эле түшүнөт. Көбүрөөк ушинтип сүйлөшкүлө деген да. Ошентип эле сүйлөшүп аракет кылып атам, бирок баары бир ошо чет өлкөгө алып чыгамын деп үмүтүм чоң. Кыргыз элин жардам берет деп ишенем, жардам берип келатат. Кыргыз эли менен айлансак болот экен. Жакшы адамдар көп экен, аябай ошо мындай чалып, жакшы сөздөрүн айтканда да мага ошондой күч кубат келип атат өзүмө. Башыңа иш түшкөндө баарын түшүнөт экенсиң. Жалгыз калып, жалгыз бакканда. Айла жок чыгып атам элиме. Элим жардам берет деп үмүтүм чоң. Ушу менин балам басып туруп келсе да ушундай элдерге жардам берет деп. Эч ким башына салбасын мындай. Бала менен Аллахым сынабасын.